Урматтуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке Сарычелек коругунда 30 жылдан бери келген коноктордон мыйзамсыз акча каражаттары алынып келет. Ал каражаттардын 50% дагы мамлекетке кириштелбей, сол чөнтөккө түшүп келген. Жылына 40-50 миңге жакын эс алуучу келет. 5 миллионго жакын акча каражат жогулат. Мындан сырткары эс алуучулар көлдүн жээгинен тапчан очокторду ижарага алат. Андан жылына 2-3 миллиондой чогулат. Коруктун катери келген жетекчи менен ийгердин жеке бизнесине айланган. Мындан жылына 1-2 миллион каражат чогулат. Коруктун 600гө жакын бал челеги бар. Ар биринен 6 килограммдан план алынат. 3600 килограмм бал чогулат. Аркыт айылынын тургундарынан утунга деп 500 сомдон 1500 сомго чейин акча каражат алынат. Айыл элине жаңгак терүүгө план салынат. Ар бир үйгө 20-30 килограмм. 250гө жакын үй жайгашкан. Ошентип жылына 10-15 миллионго жакын каражат мамлекетке эмес, жеке адамдардын чөнтөгүнө түшүп турган. Мына ушул миллиондорду өз көзөмөлүңүзгө алууңузду суранам. Сарычелек коругундагы карагай жыгаштарын куп-куптап саткан кызматкерлер да жок эмес. Жаныбарларды браконьерлер менен бирге атып, жаап жашырып койгон фактылар дагы бар. 30 жылдан бери Сарычелек коругун тоноп келген кызматкерлерге чара көрүп берүүңүздү суранам. Арыз ээси Аркыт айылынын тургуну Алтынбек уулу Нурдин.